Жаш кезимде мен Кырксерке жайлоосунда элем, ал жерге Талас элинен Түлөгабыл Баястан деген кишилер жылда келип конуп отурушалы эле дейт. Баягы Түлөгабыл өзү Токтогул акын менен жакын санаалаш адам болгон, айыл терең сайга конгон, айылдын маңдайында бир бийик чоку бар эле. Бир күнү Назаралы деген кишинин үйүндө кымыз ичип отурсак, эшиктен Баястан кирип келип эле, Токтогулар деп ата туктуңар деп калды дейт. Баяга бардыгары менен үйдө отурган кары жаштын баары эшикке чыга калсак, токомба маңдайдагы бийик чокуга жалгыз өзү отуруп алып эле ырдып аттыр дейт. Бардып аткан Токтогулду көрүп, баарыбыз аттарга минип бастырып калдык. Ошондо бастырып келе аткан бизди карай током мындай деп ырдап калды дейт. Кыркалай тарткан чокунун кырдочунда турамын, таң торго болсом да таласты укпай тугдагын. Кыйнамадың оттоду Кырксеркенин тудагын, самалдай жутат малдарын, саймады утуду будагын. Кошулсун деп добушум комусту күйгө бурадым, алдыма келген адам куда, ал ошоң амансыңбы чырагым деп током ырдап бүткөнчө биз бастырып барып калдык дейт. Анан мен аттан түшүп барып, током менен учурашып көрүшүп, баакындардын салты боюнча токомго мындай деп жооп кайтарып ырдап калдым дейт. Торбулуу жайлоо Кырксерке, торгоюм токо өз жериң, береги конгон көп айыл, берекелүү өз элиң. Байкабай калдык биз дагы, булбулум током келгенин, Баястандан кеп угуп, кырда турат деп угуп, эр токумду жайдакчан, кыркалай чаптык, ошондо биз Кырксеркенин төрөлөрүн. Кубаныч болду мага даңа, токо кучактап сизди көргөнүмө. Жаркырап күлөт адамзата, жүрөктүн чеди жазылса, жабыла көчүп эл коно, жайлоонун көркүң ачылса, кабарыңды угуп эл келди, кадимки сизди асылга, жалгыз келип калыпсыңа, жолдошуң жок кашыңда, бизди бир асындадың, бийик кырдын башында, эчки теке жүрүчү эле аңен аска ташында, эмиң эрбек болуп бериңиз, токо келдим бир күнүн ачылды. Деп ырдап бүтүп, Токтогулду да айылды көздөй алып бардык дейт. Токоңду көптөн бери көрбөй сагынып калган эл а кишинин ырларынан, күйлөрүнөн угушту. Ал аңгыча күн батып кетти. Ал кезде баш шам чырак өтө сейрек учур эле. Үйдүн ичи караңгы болгондо Токтогулга арнап союлган койдун эти бышып табак тарта башташты дейт. Током бир 3-4 аксакал менен төр жакта отурат эле, баягы койдун башын ошолорго тартты. Бир маалда током жанындагы аксакалдарды күлдүрөйүн деп бас салынган табакты алып, андагы башты акырын менин алдыма жылдырып койду дейт. Ал кезде кыз келиндерге боз үйдүн ичинен орун жок. Керегенин көзүнөн, чапанын этегинен тартылашып эле, алып өзүң эле жей бересиңби деп турушкан эле. Алар оюнчун каралаш кулагымын кужурун алып бараткан соң, током алдыма койгон баштарга кармата бердим дейт. Башты алган бойдон кыз келиндин баарысы маңдайда асканы көздөй чурулдашкан бойдон жөнөштү дейт. Током бир маалда эле жейин деп караңгыда башты сыйпалап таппай калды. Мен оң жагында отурат эле, "Маалым кул балам, жана башты көрдүңбү?" dedi дейт. "Жок айылнайын токо, көргөнүм жок" десем, "Кандай эле көрбөйсүң" деп капшыкта турган комузун алып эле токо мырдап кое берди дейт. О белгилүү берген аңдыса балам, бешар каргача таскага. Перзентимдей көрчү элем, пейлиңди менден таштаба. Бейбаштык ишти кылбасаң, пейлиңди менден бурбасаң, бери жакка жылдырба, балам бекитип койгон башканы. Деп током ырдаганда баягы үйдүн ичиндеги кары жаштын баары дуу күлүп калды дейт. Ошондо комузумду алып, мен мындай деп жооп кайтарып атам дейт токома. Götürüp bakkan atamday görömün sizde asıldı. Gönüңdü menden burduň dep köp kıynaba jaşыңdy. Köpçülükten uyalpa toka görgönüm jok başыңdy. Sanda tokom atıkkan
берген аңдыса балам алтар қарғача тасқаға ардағымдай көрчелем атаңдың көнім таштаба азырқың ішің чоң ұят менен артымдан жүрген жаш бала атаңа пейлің түс болсоңа жанағың алдыңа қойған башқа анда менде аралашып ардайым тоқымен артыңда жүрген медерің башты систең жашырып мен башқаға қантип берейін жабырқап тоқы қайғырбаңа бүгін бір жоғалған башты төлейді деладап бүтсем эле тоқым қомызын алып ешке шықты дейді баа тоқым шыққандан кейін үйде отырған қары жаштың бары шықтық бір маалда тоқтоғыл басқалардың арасында чурулдашып баш жеп атқан қыз келіндерді қарап мындай да ұрда барады дейді аралап барып қармай Назырбекинген асқа ташыңды арт жағынан тартқылап сілер алдапсыңар жашымды ачқа қалдың атасың алып келген қыздар башымды қыз келін қиын амалың қиялым бұрып баланым шын еле долап жатат деп сілердің бір көлбесін қабағың алым құл балам беріптір алтындай болған қыз келіна сілерден аш болсын жеген табағың